Yer meseleleri boyunca spesialistler ben bolsa hani kadar olsalar gerek canlı geldim böyle 10 çaktığım oldu işte kanıma alan gibi gubernatör magazin etkinliği yer meseleleri boyunca ben aktarıp çıkında alan kadar birinci mündağlaylı bana birinci bit bolğonu düşündürüklerini sebebine kadar boşluyor. Sonra bana düşündürüklerini ana keyin qanday chechim bo'ladi bir kengashgan barmoq o'rib Hazır emin qog'ozim bor, aytib o'tirganda nima yo'q. Biz men to'g'ri monday chiqaryapman. 16 mayda 2009 yılı 295 to'xtam bilan Chүй oblasining So'qquq rayonidan 489 gazet transformatsiyaga chiqqan. Hemenin demesi var. To'xtam var. Raporlar aparatı правительства чүйгөнүн так. Хорошо, андан кийин бул кандай болуп бөлүнгөн? 250 гектар Семете Интер фондусуна бөлүнгөн, 100 гектар Бишкек шаарына бөлүнгөн, 150 гектар Соқлук элдердин жителдери менен Жаңы мезгил саясий партиясынан Манас аэропортунан бөлүнгөн. Бул жер Манас аэропортунда, биздин жер Манас аэропортунда турат. Данный момент. Анан бирок 28 августта 2018 жылы 406 токтом менен 335-4га жер Семете Интер жана Бишкек шаарына берилген. 2018 жылы. Анткени 2009 жылдары Госакты берилген аларга. 250ге да берилген, 100ге да берилген. 150га Жаңы мезгилге партиясына дагы берилбей калган. 2018 жылы. Анан Жаңы мезгил партиясына жер бар деген тастыкталган материалдар турат. Мынакей. Кыргыз өкмөтүнүн 16 май 2009 жылкы 295 токтому бар буякта. Чүй областынын 31 декабрь 2008 жылкы да токтому бар. Кыргыз өкмөтүнүн 28 август 18 жылкы токтом бияктын бардыгында бар. Госрегистрдин берилгени бар, жер ресурстары боюнча агенттиктердики бар, бардыгы мен сизге биягынан көрсөтөм. Мынакей бардыгы бар. Что тастыкталган, мынакей. Баевтыкы, Ашырбаевтыкы, Волкованыкы, мынакей бардыгы бар. Бул жерде болсо ошол мынакей сессия Новопава айыл өкмөтүнөн баштап, сессиясынан баштап архивдин анча-мынчасын ала келдим. Чынык архивди көрөм десеңиз, аны да ала келдим. Чынык архивди көрөм. Моолардын баардыгы кагаз иретин баардыгы берейин сизге. Мына чынык архивдисин өзүңүзгө көрсөтүп коеюн. Потому что ушул жери жок деп туруп мени камашкан байке. 2018 жылы 25 майда мени камап атат дагы июнь августта кайра токтом чыгып атпайбы могу? Абылгазиевдин токтому чыгып атат. Ошондуктан мынакей ошо жери бар деген тастыкталган материал деп туруп, архивдин оригинал архивди алып чыкканбыз. Архивди райондон да таппай койгонмун. Архивди Белый домдон да таппай койгонмун. Республиканскийден араң тапканбыз. Мынакей ушул архив менен мынакей бүт кол коюлгандар мынакей. Ушул архив менен баардыгы сизге калтырып кетем. Бияка мен ксерокопия кылып келдим. Ушу менен карап бериңиздер, потому что биздин жер азыр аэропортто турат. Качып кеткен жок, о жерде турат. Бирок бизге башка жактан жер бермейинче аэропорт өзүнүн экинчи полосасын сала албайт, расширение кыла албайт. Канча жолу каттар менен кайрылдык. Азыр аэропорттун экинчи полосасына деп анан кармоо атышат, ооба. Анан экинчи биз бул маселе боюнча президент каяка барса ошол жакта жүрө берчүбүз. Соққулукка барса соққулукка барабыз. Нарынга барса нарынга, чүйгө барса чүйгө. Единственный ушул эже жолугуп калып, ошол соққулукка барган эмесинде. Мынакей анын жарлыгы менен мына президенттин кагазы, мынакей. Так. Азыр могу Марат Мураталиев деген жогорку кеңешке коюп атат. Мынакей. Комитетке коюп атат ушул маселени. Экинчи бул жакта биздин Илхан Кабы 23-сінде. Абугатка Чүй областынын кармыктуу өкүлчүлүгүнөн түштү элесиңер. Түштү мынакей, ооба түштү мынакей. Эмнеге жооп бердиңер? Так, буну неме деп коеюн, жогорку кеңештик сактайбыз. Бул болсо жанагы биздин өзүбүздүн инвестициябыз бар. Ал киши келген. Министерство инвестиций Кыргыз Республикасы азып өтүп, мынакей аныкын бере берейин.
министрликтердин бере берейин да. Бул айыл чарба министрликтики. Бул болсо транспорт архитектура министрликтики. Бул болсо мынакей неменики Чүй областын ыйгарымы укуктун ответи. Анан бул Минсельхоздуку. Анан бул Чүй областык мен негизи Шонолбаев чемеле. Управление Чуйской областной государственной администрации номер 298. Так, Сокулук жооп берип атат, Бул Сокулук Атбаш айыл өкмөтү. Бул ошол жактабы? Ошол жерде? Негизи башка жерде турбайбы? Новопавловка момундай жооп берип атат да. Ушу бизге берилиш керек да. Бул кайсы жер бул? Бул Сокулуктуку. Сокулуктун Атбаш айыл өкмөтүнөн берилип атат. Сокулук районуна карайт да, туура? Ооба. Бирок буларга 335ти немеден берип атышпайбы, Атбашыдан. Атбаш айыл өкмөтүнөн берип атат. Негизи Новопавловкадан берилиш керек болчу, алардын ответи. Бул Новопавловканын ответи. План мероприятий по обеспечению правообладателей земельных участков по строительству индивидуальных жилых домов в жилом массиве Семетей, Моно метода, да? Где в пункте 9 указан перевод по реализации данного плана мероприятия 489 гектар земель передано на баланс международного аэропорта Манас для строительства второй летной полосы. В связи с вышеизложенным за отсутствием земель на территории Павловского өкмөтү вынужден вам отказать. Так, значит, мен түшүнүгүм боюнча булар отказ берип, могул жактан берилип атаган да, жер. Кандай? Бирок карашып айтыш керек аны. Бул 22 мартта экен, уже отказ берилип атыптыр. Бул болсо 21 февраль 22 жыл. Так. Чет жакасын мен түшүндүм. Өмүрбек Караевич, кара, сиз эми бул маселе менен баштан аягына чейин билет турбайсызбы? Ошону кыскараак мындай түшүндүрүп берсеңиз, бизге да элге да. Кыска түшүндүрүп берүү мүмкүн эмес. Бул эгерде Жок, баягы тоотор жерин айтып берсеңиз, эмне болду эле? Тоотор жери жанагы Чүденовдун токтомунда 150 гектар Сокулук районунун жарандары менен Жаңы Мезгил партиясынын мүчөлөрүнө деп 150 гектар турат. Бул токтомдо жазылган эмес. Өкмөт жанагы трансформация болгонду 3 бөлүп атпайбы, 3кө. 3кө бөлгөндү бул Чүй облус администрациясынын чечими менен берилген да. Анан кийин жана Абылгазиевдин токтому менен 335 гектар ошого токтомчу Семетей интерге берилген, 150 гектар булардыкы калып калган. Азыркы мезгилде 150 гектар турат Новопавловка айыл өкмөтүнүн аэропорттун жанында. Бул маселе өкмөттүн деңгээлинде чечилиш керек. Новопавловка айтып атпайбы бул тиги ОАО Манас аэропортуна берилип калган? Берилип калган жөнүндө документ жок. Документ жок, могул эмеси кандай анда? Жок. Биздин маалымат боюнча 150 гектар Манас аэропортуна берилип калуу жөнүндө эч кандай документ жок. Бериш үчүн тиги ошол токтомду 150 гектарды өкмөттүн чечими менен жокко чыгарып, канда гана жок болот. Азырынча андай токтом жок. Анда өкмөттүн ошол токтом чыгыш керек экен да. Өкмөт муну караш керек да бул маселени. Жаңы мезгил жанагы партиясындагы жерге муктаж болгон адамдарга калтырабы бул, же болбосо кайра өзүнө алып алабы? Бул маселени өкмөт гана чечет.
Ошон үчүн Бул маселе кандай болот? Трансформация болуп, уже чүдүрүп болуп, трансформация болуп уже берилди деген топтом анда аны жокко чыгыш керек. ошону жокко чыгыш керек. Ал азырынча жокко чыккан жок. Анда 500 гектар бар чыгыш керек. Андай жабар. 500 гектардын жанагы биринчи, экинчи пунктун Семет Интерге тиги ат башы айыл өкмөтүнөн бербеди. Алар уже иштеп атышат да. А сиздердики калып калган да. Сиздердики калып калган. Ошо эмнеге? Аны мен каяктан. Аны өкмөт чечти да. Аны өкмөт чечти да. Аны сиз мага эмнеге суроо берип атасыз? Эмнеге деп. 2009 жылы трансформация кылып берилген 489. Анан кийин аны тиги булар эмне себеп албай калышты 150 гектарды. 2009 жылы булардын лидери түрмөгө түшүп калат. Та же система, как и Сулайманов в 2018 году болот да. Үстүнө заявление жазышат. Заявление жазгандан кийин тиги Базарбаев отуруп калат, Аскар Базаркулов отуруп калат. Мурунку лидер Жаңов отуруп калганда тиги лидер Новопавловка спискасын өткөзүп бербейт. Жана член партия жаңы мезгилде өтпөй застройщик. Ошо спискасы өтпөй калат Новопавловканын. Ошондо 110 постановление менен Новопавловка жер берилген да. Ошо 500 гектарга. Ошолорго булар кирбей калат. Кирбей калгандан кийин ошого аргументироваться этишип, могу 2018 жылы 28 августта 406 менен 335 гектар Миноборонунун жерин ат башыга кайра өзүнө берип туруп, андан кийин трансформация кылып берип атышпайбы? Ошол жерде только тем, которые решение Новопавловского өкмөт менен уже берилип калган деп айтылып атат. Да? Анан кийин бирөө жаңы мезгил ичинде жок. Бирок постановлениени өкмөт митип чыгарып берип атат. Жыл массив Семетей деп айтылып атат да. Мо постановление, во исполнение постановление 2009 года деп берилбей атат да. Мораторий 2009 жылы 25 майда коюлуп атат да. Мораторий дословно переводится задержка исполнения, воздержание в исполнении депчи. Ошо мораторий более 10 лет на расширение земельного участка, это населенного пункта, ал кармаланбайт. Положение бар өкмөттө, любой айыл өкмөттө, любой жилой объектте ар бир 10 жылдын ичинде население требует расширения. Так как население растет, расширяется, тем более у нас рождаемость высокая, численность населения увеличивается. Ошол менен 10 жылдын ичинде кайра жана дублирующий постановление чыгыш керек болчу да, во исполнение депчи. А бирок өкмөт мынтип чыгарып берип атат. Постановление выделить жыл массивы Семетей 335 гектаров земли деп эле эметип атат да. А биякта еще 489 гектар бар да. Туурабы? Биякта 489 гектар, биякта 335 гектар. Ошолордун ичинен общий численность 800 деп коеюн, минимальный да. 800 гектардан 150 гектарда берилбей атпайбы биякачы. Ошон үчүн биз азыр правительстводан, допустим, мели отчуждение да болгон жок. Эмегечи аэропорт Манас, она стратегически важный объект болуп атпайбы. Отчуждение земли жана второй взлетный полосага да болгон жок. Ага да постановление чыккан жок. Анткени тиякта биз калып атабыз да. Бизди чечиш керек. Бизди чечкенге межведомственная комиссия организовать этип туруп эле аэропорт Манас, Новопавловка или Соколовский район, Чуйская область менен эле бизди эметип туруп дислокация кылып коюш керек болчу да. Да, ватан сайланган ошол. 89-тан аэропорт Манаска да отчуждение болгон жок, постановление өзүнчө чыккан жок. Му 489-тан аэропорт Манаска жооп берип атат. Жок, предложение кылган да.
Государстводан ичинде предложение кылган. Бирок отчуждение аэропорту Манас жер өткөн жок да, Өмүрбек Караевич. Манаска өткөн жок да. Туура, второй светный факт. Андай документ жок. Общий цокулукта трансформация 800-төн ашык болуп атпайбы? Почти 900 гектар жатат трансформирован под индивидуальное строительство индивидуального дома деп айтып атат. Под участке берилип атат 900 гектар. А бизге эмнеге 150 гектар берилбейт? Ошол вопрос болуп атпайбы? Поставьте межведомственный комиссияга. Берсин аэропорттун Манасын, биздин 150 гектарды берип койгула обратно. Бул деген исполниться этиш керек да, постановление правительства равносильно закону. Закон подлежит исполнению. Сотко кайрылыпсыңар. Соттун чечимими деп чыкты. Соттун чечими. Чиме аэропорт предложение аэропорту Манаса было передано деп, предложение было государство деп. Болду ошо менен жок эчтеке. Сот. Сот ошо менен Верховный сот ошентип койду. Анан район чечишет деп. Өйдөрөк кайрылдыңарбы? Ак үйгө мына вот пишим. Жок, сот. Бир сот чечсе өйдөрөк. Верховный судтун чечими ушундай болду да. Верховный судтун чечими ушундай болду. Карайт ошо Верховный судтун чечими. Аны алып келиш керек. Мен карам, мен алып келген жокмун. Ваш 489. Мен юрист эмесмин, но бирок Верховный соттун эгерде мына момундай чечилбеген маселе болсо сотко кайрылат адам, туурабы? Сотко кайрылганда силер эми баягы инстанциядан барып бүткөн турбайсыз. Верховный соттун чечими момундай деп чыккан турбайбы? Нам теперь осталось только межведомственную комиссию пройти. Аэропорт Манас, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство обороны и правительство ошол бүттү, ошол 4 эмени бириктирип туруп эле сүйлөшүп, биздин аэропорт Манаска берип атасыңар биздин жерди, бизге бергиле. По факту 900 гектар трансформация кылдыңар. Ошол жерден 150 гектар бергиле деп. Создание межведомственной комиссии болду. Башка эчтеке керек. Жер силердики, Чүй областтыкы. Силердики, биздики эмес, силердики. Ошол жерден 900 гектардан бизге 150 гектар берип койгула, бүттү. Талап жок эчтеке. Анда мындай кылайлы, урматтуу кайрылуучулар. Мен мага берген немеңердин баардыгын тең үдүчө айтып этейин. Алло. Алло. Максат, шайлоо жаңа кайра чалып атат. Промзона эмне бербей атат. Ошондо калган 350 гектарыңарды эмне кыласыңар өзүңөр билесиңер. Биздин 150-ни берип койгула. Кадыр 900 гектар, 900 гектар. Мага кадыр болгон документтериңизди бергиле. Ответтериңизди да жана калтырабыз. соттун чечимин бергиле. Мен баарын алып келип бергиле. Анан мен баары менен биринчи таанышайын. Анан таанышкандан кийин мына бу жерде агрардел Өмүрбек Караевич турат. Анан мен негизи мыйзамдын чегинде силерге жооп берейин. Эгерде межведомственный комиссия десе, анда аны ошо межведомственный комиссияны курганга ким укуктуу ошонун баарын тактап туруп, анан силерге жооп берейин. Макулбу? Правительство эле укуктуу, силер сунуш кыласыз болду. Биз макул, бизден кетсе, анда биз ошо силерде 900 гектар жатат. Силердики. Ошон үчүн мен силерге кайрылып атамын. Эме республиканское значение болуп атпайбы, жана эмеге берген стратегически важный объект болгон үчүн биз ага кайрылышыбыз керек болуп атат. А так биз силерде жердин ээси силерсиңер, мен ошон үчүн силерге келип атабыз да. 900 гектар трансформированный под жилье турат 900 гектар. Биз мынакей азыр өзүңүз билесиз, ошол мораторийдин айынан все равно элдер салып кетет экен. 54 новостройка бар. Почему мен жогору жактагыларга аябай жек көрүнөм? Потому что мен биздин мурунку базар клубтун идеясы 4 сотуктан эмес катар үйлөр салуу боюнча болчу да. Биздин өзүбүздүн Илхамбий Демиржи деген инвесторубуз дагы деле турат. Азыр данный момент. Түрк ушул жака канча жакында 15 этажный
бизге жанагы здравоохранительный неме салып берет, оздоровительный комплекс. Ошондо көрөсүздөр, ошол иш менен 10 көңүллүк жолуккан бүттү да, келди. Дагы лавнук инвесторлар бар. Анан биз муну 18-жылы эле ушул моундай проект менен чыккан болчумун. Түркчөгө төрткөн, арабчага төрткөн. Анан арабтардан ушу түрк киши мага арабтардан кадрдан алып келген. Сүйлөшүлгөн. Биздики могу шырдак түрүндө, өйдөн асмандан караганда чатырлары шырдак түрүндө моундай үй. Ал учурда бизде Нурдин Тураныч деген киши болчу буякта. Земельный комплекс. Расчётту Ошол 177-чи контурга. Да. Жакшы. Мен өзүм чалсам болобу? Не дейсиң? Расчётту. Өзүм чалайынчы бүткенен. 1 миллиард менен. Анан бирногуну ошол жакты көрсөткөндө жер кыртышы отура албайт деп мындай эле 4 эле этажный үйлөр түшөт деп ушундай немен чыгарганбыз да. Анан буну аябай жактырышып ошол инвесторлор. Анда биз деген 700 мынакей мындай немен да түскөнбүз. Эрдоганга чейин кат жазганбыз. Одобрить этилген түркчөчү. Эрдоганга чейин кат жазып, ошондо биздики 1 миллиардка жетпей калган. Анча-мынча жетпей калган. 20 миң квартира 87 миң миллион, то есть. Почему бы нет? Эгерде биз деген ушундай немени салсак, 4 этаж эмес, 5 эле кылып, без лифт алып туруп салсак, канча мигранттар отурмак бул жерге? Биздин максат жана 4 соттан алып эле, элди отургузуп эле сатмай эмес. Ушундай бир сот үйлөрдү курбайлуу деген максат. Ушул жерде мен да топал эмне кылайын, Толстой эзердин атынан 16-17 жылдар партиядан эмне үчүн ушуну мына сиздер жогоркубуз статуста отурасыңар, эмне үчүн ушундайга колдобойсуздар да? Жалпы айтып эле анда бизге жанагындай Чарлыкенин уясындай болгон үйлөр керекпи? Ушул бул жаштар анда жаш болчу эми мына кичине жыл өттү. Эми ушуну колдоп койсоңуздар эмне болот? Биздин ушул партияда бир да бай адам жок да, мындай текшерип көрсөңөр. Мен ушу 70 жашка чейин мен мына биринчи жолу сиздин документтериңи карап атам. Биз сени карап туруп биринчи баардыгын текшерип, сени карайын, изучать этейин баардыгын тең. Юридический жагын, бүтөмөлөр жагын. Анан айтып атпайм, силерге жообун берейин. Канча убакыт? Жок, дегиле бербесеңиз дагы. Жок, убакыт. Азыр мен айгына чейин күтөйүн. Өмүрбек Караевич аябай жакшы билет биздин тагдырыбызды. Мына Өмүрбек Караевич отурат. Аны угайын. Бул мындан кийинки сизден улуумун го мен. Анан кийин тиги бул жөнүндө тиги азыркы Нурилжа Илбековичтагы кабардар болсо керек, э? Ошонун учурунда болду да, же болгон жок булардын учурунда. Ал билбейт, э? Анда Ашырбаев учурунда. Анан тиги азыр сизге биз келбейт болчубуз. Координатор бар турбайбы, Жаныбек деген мырза. Фамилиясын унутуп калдым. Анан ошол киши ошол бизге алып келип бериле деди да, кандайча аткарылбай атат деп. Ошон үчүн кечип койгуз биз мындай менен келдик. Потому что баягы сөз менен калат экен, кагаз менен калат экен. Тийиштүү жерлерге тийбей калат. Тийбей атат да. Ошондуктан өйдө жакка чыксак булар аткарат деп атат да. Вакытында мүмкүн болсо муну көрсөңүз, ана сиз дагы жакшы айтасыз, 10 күндө эле бүтүрөбүз деп. Кудайга шүгүр, мына 2 ай болду. Ошо правительство жазганыбызга отписка болуп жатат да. Биз элдик көзөмөлдөн келдик элек. Кутман Эзерман. Ошого жоопту байкалгычта жанагы 10 күн деген жакшы убакыт. Жок, Өмүрбек Караевич биздин тагдырыбызды башынан бери билет. Кандай, эмне кылган, кандай болгон, кандай постановление эмнеден чыккан. Жок, мен специалист. Өмүрбек сизде жанагы земельникте эчтеке чечпейт. Мен айтайын дегенимчи, бул жерде улуу кишилер отурат, мына постко улуу кишилер келди. Ормушова деген бизде беле, ким эле? Ормушова Диана. Общая отделный түшүндүм. Ошол жооп берген турбайбы. 8 апрелине чейин улаттылды дейт. Бирок 8 апрелден кийин эч жооп болгон жок да. Вот түшүнүктүү.
ушул кишилер Алдыгын мага Onu katıp koyulur sen. Ya bak kişiler kapak olmaz ki onu. Meni kseroskopко кылып мага чыгарып берсеңиз, себеби мен дагы бияктан эмне деп жооп болду эле, анда кандай чечимге келдиңер эле деп анын баарын мен жаңы келген кишимин ошонун баарын билишим керек. Жоқ, просто мен известно ставлю, да, Өмүрбек Караевич биздин тагдырыбызды, мен кажется, жакшы түшүнөм, он нашу историю от и до, от нуля до сегодняшнего дня билет. Биз законопослушный граждандар болуп эле, өкмөт чечет, андан көрө биз захват кылсакчы, уже давно биздин тагдырыбыз чечип калганда. Азыр ошо биздин спискадагы кишилердин 35 кишиси өлүп калды. 44 андан кийин могу ковидтен кийин да канчасы өлдү. Вы будете ждать до того, чтобы вообще никого не осталось, да? Ана мындайда ушу сиздер бербесеңиздер дагы кечип коюңузчу. Бербесеңиздер дагы ушуну эсиңиздерге алыңыздарчы. Чын ниетиңер менен жетин жесир бебис чараларга жардам бергенди унутпаңыздарчы. Биздин мамлекетте 5 миллион кыргыз жашайт. Миллиондогон элдерди багып башка мамлекет. Эжеке, анын баарын мен туура Биздин өлүгүбүз квартирада орустун, кайсы улуттун немесинде чыгып атат. Кандай намыстанбайсыңар? Жерден өлдү эле бул мамлекетчи. 2 метр жерге жатасыңар, миллионду алып эмне болуп атасыңар? Мага окшогон жетим жесир аялдардын эмесин мүдөсүн, мына мен асырбөсөм квартирадан чыксын. Силердин намысыңар каяктанда? Бул өкмөттүн бийлигин мен признавать етпейм анда, мен етпейм. Жақын көремін отыр. Жоқ, мен içimдегini айтышым керек пе? Айтышым керек. Мен эмоцияга алдырбаңыз. Денсаулык баарыбызга керек. Мен баардыгын силерге жакшы түшүндүрүп бербедим да. Баардыгын түшүндүрүп бердим. Биринчи бул документтерди канча убакыттан бери келаткан документтер. Мен биринчи мунун баарын карайын, изучать этейин, анан кийин жооп берейин дедим. Туурабы? Макул бе? Болуптур, жакшы. Жана копиясын алып берип берет азыр. Негизи өзүнчө тарых. Ошондор бар, жесе бар, президенттер бар, түрмөдө жастар жеп алып бекиттеген жок. Анан кийин Siz bana verin, kutuyu yumuşak. Бирок сиздер бир тураңызчы. Болгондо көрсөтүп коем. Анан эртең интернеттен тиги мындай деп жооп берди, тиги мындай деп жооп берди. Фейктер көп да, туурабы? Ошону баягы болгондой чыгарсаңар так чыгат. Ушак болуп кетпесин дейсизби? Ушак болуп кетпесин, туура. Азыр бизде аябай көп болуп кетти, ондай бир нерсени тескерисинен көрсөтүп койсо айланайын, эмне болуп кана калбайсың, туурабы? Негизи мен силерге каршы болгон жерим жок. Негизи мондай кабинет келгенде жетекчилер телефонуңарды коюп анан киргиле деп айтышат. Мен андай кылган жокмун, туурабы? Сага тартып бергиле, бирок эмеси жок эле, рекламасы жок эле, болгондой тартып койгон. Что мы? Эжеке, успокойтесь. Ошондой закон чыккан. Анан кийин биякта жерге берилет. Ал деп койсун. Мен токтокан. Мен айтсам. Siz azır эжекелер болуп жүргөндө биздер иштеп отурганда чынга алып сразу урушуп кетсеңер эле. Эмне үчүн бизди урушуп кишилер урушуп аткан, биз урушкан жокпуз. Биз акырын эле сүйлөштүк да, просто жана бул эне багыш боюнча фундамент боюнча келди, кимдер бул эне багыштын адиси деп. Бизде неме бар да, эжеке? Бизде кылмыштар боюнча бир киши бар. Биздин адисибиз бар, кылмыштар боюнча иштеген. Анан кийин экен. Мындайда биз отуруп турмуштарчы кабинетте азыр, беш мен ал кишини талайын. Ал киши маалыматы барын билет да, ошо кылмыштар жүрүңүздөр. Бизге ошол эле керек да, башка уруша тургандай ниет деле жок. Эме ушулардын бир бийликке болгон көз карашы жаңыча депчи. Анан эле келсең, мына бала сүйлөгөндө отвращение да, баягы мурунку 10 жыл мурун Кудай сүйлөйт. 5 жыл мурун Кудай сүйлөйт, 1 жыл мурун Кудай сүйлөйт. Адамдар менен иштеш албасаңар кеткиле. Азыр биз возбужденныйбыз. 17 жылдан бери фундаментибизге, үйүбүзгө ээ боло албай жүрөбүз. Силерге оюнчук болсо, мага оюнчук эмес, билдиңби?
Мен 54 жашта болчумун, азыр эмне себебин түшүндүрүп атам мен. Азыр элдер менен силер менен президент монтип сүйлөшпөйт. Анткени билет, элдин психологиясы бузулган. Анткени эмне себептен? Айткылачы, эмне себептен? Эгерде ошого нервиңер жетпей турган болсо, алыңар жетпей турган болсо иштебейди го, чыдабайлар. Кетип калдылар да. Элдин мүдөөсүн чечиш керек, акырын аста элди сылап сыйпап эмелеки баладай болуп. Эжеде биз деген не деген жерлерди баспадык, не деген кооздуктарды көрбөдүк. Аны мен өзүм жетим жесир 3 жерден кредит алып туруп аны сага берип коеюн. Сен сөзүңө. Жетекчини чыгарып берели, зал заседание кирип сүйлөшпөйсүңөр. Ой. Жана ошо мен свидетелдерим бар. Жок сен айткен жоксуң. Сен мени оскорбить еттиң. Мынтип айттың. Бирөөнүн ал жер бирөөнүн жери сага каяктагы үйдү жерди берейин. Жок, мына багыңдар. 16 жылдан бери. Мына бала ишкербей. Мына бала кес. Эже 16 жылдан бери иштеп байка, эже жакшы иштеп жүрөт, муну тарткан болбойт. Биз алып келдик аны. Менин көзөмөлдөр. Менин көзөмөлдөр. Интервью алам десеңиз, руководствого барыңыз деп айтыңыз. Тарткан болбойт байка. Аны руководство чыгарбайдар буну. Жок, ошону айтпадык. Сүйлөшө бергиле деп айтпадык. Эмне үчүн тарткан болбойт айтчы? Кандай иштеген? Силер чечип бердиңер, жакшы. Бери караңыз, эмне үчүн тартканга болбойт? Эже, болбойт байка. Эмне үчүн? Болбойт, таппаган. Эмне үчүн тартканга болбойт айтсаңыз? Биз могу элдер мында карапайым эл өзүнүн интереси, срослору боюнча келип атат бу жерге. Жана бизге сиз ким болосуз? новостройка боюнча ким? Мен оператормун. Специалист. Мен биякта юрист болом. Силерге ошону түшүндүрүп айтып атат. Бул биздин экономия отделинин сотрудники силерге айтты. Кабинеттин ичинен репортаж кылып же интервью алганга только уполномоченный руководство bizde. Şimdi bu şartı bana yapsanız. Barınız. Çok soğuk mu? Çok soğuk. Kaçın cümle sorunu olur. Oturunuz, bir yakın oturup. Bir oturunuz, az gelip göstereyim hazır. Kendi okuyacağız. Abet malı uçurup olup kaldı. Belki mabette çıkıyor. Şu vakti ne? Saat 12'den bir geçen abet, belki mabette çıkıyor.